Assalamu алейкум, кадырлуу кыргыз элим, урматтуу биздин каналдын көрөрмандары жана катталуучулары, алыс жакындан көрүп жаткан биздин мекендештер, баарыңыздарга салам. Биз Караганда шаарынан алыс жайгашкан Каракалинский деп аталган курортологияга келгенбиз. Кече күнү кечинде бул жерде дал ушул жерде беттеш өтөт Абадан Ипси турнири. Өзүңүздөр көргөндөй, бул жердин жаратылышы өтө кереметтүү экен. Сөз менен айтып бере алгыс. Себеп дегенде, буга чейин биз Кыргызстандан Карагандага келе жатканда жалаң ээн талаалар менен келгенбиз. Мындай карагайларды, арчаларды, тоолорду, чөптөрдү көргөн эмеспиз. Бул жер абасы таза, биздин Кыргызстанга окшош жер экен. Өзүңүздөр көрүп жаткандай кичинекей көлдү көрдүңүздөр бул жагында. Мынакей тоонун үстүндө жүрөбүз. Биздин Кыргызстандагы ысык ата Воронцовкага окшош ден чыңдоо жана калыбына келтирүү борборуна бизди алып келип жайгаштырды. Азыркы учурда мынакей балдарыбыз машыгууда 18 июль бүгүн Абадан Ипси турниринде Кыргыздын эрлери менен черлери өзүнүн кулк мүнөздүгүн, баатырлыгын көргөзүү алдында биздин файтерибиз Кайрат Атаман өзүнүн агайы менен машыгып жатат. Бүгүн 18 июль Кайраттын өздүк туулган күнү. Куттуктайбыз. Молодец. 19га чыкты. Молодец. Бүгүн Кайраттын туулган күнү. Кайрат, туулган күнүң кут болсун. Өмүрүң узун болсун. Кыргыздын керегине жараган ар намустуу эр жигиттерден болур. Мынакей Кудайдын буйругу экен, Аллахтын насиби менен бүгүн бардыгыбыз насиптеш болуп атабыз. Жакшы күнгө себепкер болуп атабыз. Ошентип, биргеликте бүгүн сенин туулган күнүңдү өткөрөбүз деген ойдобуз. Өткөндө эле айтканбыз, 18 июль Кайраттын туулган күнү деп. Андыктан баарыбызга, кыргыз элибизге жакшы бир жеңиш тартууласаң, бул чоң бакыт болот. Туулган күнүң кут болсун. Андыктан давай пахайт деп. Бүгүн мен туулган күнүм деп өзүңдү бош кармабай, жестко надо. Молодец. Күнүм деп элим, жерим, желегим деп ушундай жерлерге келип менет кылып атат жигит. Туулган күнүндө, подарок болот. Для нашей страны в первую очередь. Биздин кыргыз элибиз үчүн мынакей. Өздүк майрамын бардыгын таштап, ата артып келди. Бүгүн октагондун ичинде туулган күн болот. Чоң майрам болот, Кудайым буйруса. Оппа. Азыркы учурда жигиттерибиз жеңил-жеңилден иштеп, бул жердин абасы менен дем алып, өпкөлөрүн ачып, дене башын чоюп, жазып, машыгып жатат. Биздин жөрөк бушкерибиз өтө кулк мүнөзү күчтүү жигит экен. Кече күнү каршылашына көргөздү. Өзүнүн чыныгы эркектик ар намысын, Кыргыздын баатыры экенин. Оппа. Ай азамат. Жөрөктүкө так-так буту эле 5 метрге чоюлат экен чиркин. Карагайдын башына жетет го буту. Ой, молодец. Кандай сонун керемет, кандай сонун жер, кандай сонун машыгуулар. Өзүңүздөр көрүп аткандай, урматтуу кадырлуу кыргыз элим, биздин жигиттерге дал ушундай жер керек болчу. Канча күндөн бери өздөрүн Ала тоонун койнунда жүргөн эркин арыстандай сезип жүрүшөт.
Андыктан бул жакта сөздүн кереги жок. Табияттын сулуулугу менен биздин жигиттердин машыгуусуна эле карап олтуруш керек. Дуа кылып туруңуздар. Кадырлуу кыргыз элим, урматтуу достор. Бүгүн биз үчүн өтө маанилүү күн. Канча жолду басып келген, убакытты өткүзгөн мээнетти актап кыргыз элибизге жеңиш тартуулашыбыз керек. Андыктан дуа кылыңыздар. Бата кылыңыздар. Беттештин алдында жигиттерибизге кабыл болот бардыгы. Жүрөк мыкты, өтө мыкты. Мынакей, жүрөк туурасында дагы айта турган болсок, жүрөк машыктыруучусу жок. Өзү менен өзү эле машыгып жүрө берет. Тоо арасында чуркап, көрүнгөндөрүн, үйрөнгөндөрүн кылып коюп эле болду. Жакып деген жигитке кезек келди азыр. Битти уже. Растяжка хорошая. Yaxshi. Кандай экен бул жер? Ну как вам? Четко. Атмосфера вообще, машаллах, хорошая. Природа. Почти как в Кыргызстане. Хороший воздух. Жигиттердин даярдыгы кандай? Подготовка. Подготовка жақсы, альхамдулилля, шүгүр. Иншаллах, только осталось войти и выиграть. Поднять наш флаг. Аллах, Кыргызстан. Иншаллах. Жакып Тулганбай уулу. Бүгүнкү Абадан ФС'нин оор салмактагы мушкери. Буда күчтүү жигит. Кыргыздын намустуу. Кудайым буйруса көптү үмүттөндүргөн жигит. Караңыздар, кандай комбинацияларды жасап жатат Жакып. Опа. Раз. Жигиттердин соккулары. Элчеменки 8 болду. Башкалар уктап жатат. Биздин жигиттер болсо кыймылда, аракетте, эмгектин үстүндө. Себеп дегенде жакшы сөз бар го. Башкалар уктап жатканда сен иште, башкалар иштеп жатканда сен укта дегендей, башкалар уктап жатканда биздин жигиттер аракеттин үстүндө. Себеп дегенде бизге кыргыз элибизге жеңиш керек. Агай, бардык ойдогудайбы? Иншаллах. Кандай болуп атат даярдыктар? Настрой кандай? Настрой бешеный. Иншаллах уже максат менен келип, ошо максат менен кайтабыз деген ойдобуз. Кыргызстан желегин көтөрөбүз деген. Бул жер гана максатыбыз ошо Кыргызстан желегин желбиретиш. Кандай экен бул жер эми? Сонун природа аябай сонун экен. Өзүбүздүкүндөй. Казак элине чоң рахмат. Аябай жакшы сый урмат көрсөтүп, баары убагында болуп атат. Ала тоонун оюнунда жүргөндө эле жүрөсүздөр. Тоскоол болбойлу, машыгууларды уланта берсин. Оппа. Мынакей, достор. Көрүп атасыздар, бул жакта мейман ана жатак, конок үйлөрү бар. Сонун, өтө сонун, кереметтүү жерде жүрөбүз. Бул жерге келип алып жашоонун рахатын алып эле жатыш керек экен. Андыктан казак бауырлар, бул жериңиздер өтө керемет экен, өтө сонун экен. Казактын эң жакшы жерлеринин бири экен. Кудайым буйруса бүгүн беттеш 18:00 болот. Абадан FC турниринде Кыргызстандан 3 жигитибиз келди.
дагы да баса белгилеп айтып кетейин, ушул Карагандада иштеген биздин мекендештерибиздин колдоосуна чоң рахмат, Аллахым ыраазы болсун. Кече күнү бизди тосуп алып, өз мээримин төгүшүп, баарын беришип, сыйлашып, жакшы колдоолорду көрсөттү. Мекендешибизге дагы бир рет Аллахым ыраазы болсун. Алыс жакында жүргөн, Москвада болобу, кайсыл жерде жүргөн баардык биздин мекендештерибиз жакшы ой тилектерин, комментарийлерин калтырып жатат. Баарыңыздарга Аллахым ыраазы болсун. Кудай буйрса жеңишке жетебиз деген ойдобуз. Ошо менен келдик. Жетебиз биз Кудайдын буйрса. Сиздердин кызматыңыздарда мен Токтомуш Жекшенбай уулу болдум. Спорт мейкиндиги ар дайым кыргыз элинин кызматында.